Всем привет, девочки! Сегодня будем делать внутри сторис разные идеи. Стористин ичиндеги эле инструменттер менен жакшы нерселерди кылганды үйрөнөбүз. Мисалы үчүн ичиндеги эле обработка, стористин ичиндеги эле обработка мына колуңар менен эле жылдырсаңар ушундай жакшы нерселерге нерселерди обработка кылса болот. Экинчиси болсо панель. Бул жакта панельде эле көп нерсе бар да. Сиздин сторисиңиздин охваты көтөрүш үчүн как минимум сиз эмне кыла аласыз? Бул жакта опросник канчалык мындай опросторду кылып подписчиктериңизди вовлекать этсеңиз, албетте бул дагы охватка таасир этет. Что предпочитаете дегенде, допустим, кофе или чай. Ушул нерседен деле мисалы үчүн ответ кылышса, это тоже классно. Кофе или чай, өзүңүз выбираете, да. Бул жактан өңүн алмаштырып койсоңуз болот, ар кандай кылып өзүңүзгө дал келген цветти. Дальше ушул эле форматта келиңиздер, вопрос деле создавать этсе болот бул жактанчы. Келиңиздер, бүгүн эмне жөнүндө суроо берейин сиздерге. Мага суроо берсеңиз болот, эмне жөнүндө айтып берейин деген сыяктуу. Мына стористин панелинде эле турат хэштегтерди, допустим, сиз Бишкекте турсаңыз же Ошто турсаңыз, мына Бишкек деген хэштегти, бул хэштегтерди мынтип туруп катып койсо болот. Аркасында көп хэштегтерди колдонсоңуз болот. Бул да сиздин сторисиңиздин охватын көрсөтүүгө, сторисиңиздин охватын жакшы деңгээлге алып чыгууга жардам берет. Так, мне маски не нужны. Ушул жакта эле рисовать деген панель бармы? Мисалы үчүн пипетка. Мындай чоңойткондо аябай момундай жирный болот да. Муну ылдый чүрүп койгондо мына ичке болот, мындай болот. Азыр болсо мен сиздерге эң үстүндө мына биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчүсү бул точка менен турган нерсе. Маркер. Любой эмени алып туруп мынтип ар кандай бир волшебство, да, добавляем. Можно этого и не делать. Дальше рисовать деген кисточканы алып, кайра эле резинка менен мисалы үчүн можно это все убрать, если жакпаса. Деп алып койсок болот, кээ бир нерселерин калтырып койсок болот. Анан эле ушул эле нерсе менен стрелканы колдонуп мынтсек болот, стрелканы колдонуп туруп бул жака ссылка деген жерге ссылка колдонсок болот, va.me флеш 996 554 06 21 61. Мисалы үчүн меники экен да бул флеш. Мына стрелка кетип атат, ушуга мага жаз деп. Бул жака ошондо кофе или эмес, мисалы үчүн курс тууралуу сурооңуз барбы же мага кандай жеке сурооңуз бар деп. Бул жака, допустим, наставничество тууралуу суроо барбы? Ушундай сыяктуу. И чтобы мындай бир жакшы эмеде болуш үчүн нейтральный мындай цвет. Же болбосо пипетка менен алып туруп эле ушу кружканын цветине кылып койсом болот, Все. Дальше текст алам дагы. Бул жакта мына биринчи, экинчи, үчүнчү шрифт алып туруп, огонь. Үчүнчү шрифт алып туруп, эң үстүндө а менен анимацияны кошуп койсом, өзү эле монтип күйүп жанып калат. Үчүнчү шрифт алып туруп, допустим, мындай жүрөкчөн смайликти алып туруп коюп койсом, өзү эле ачып калат. Андан дагы бул жакта бар мындай кафе зимдеми көп эле тааныса керек. Так, кофе. Кофенин же болбосо кыргызча десеңер, необычный, баарыбыз кыргыз болгондон кийин Кыргызстан деп жазсаңар, ар кандай Кыргызстандын энекем, атасынын кызы апакем, ушундай кыргызстанский флаг, балапаным, кетейин, берекем, кучакта деген сыяктуу ушундай сонун нерселер чыгат. Ошон үчүн ушундай кооз болуп мындай болуш үчүн сиз өзүңүзгө мындай кружканын аты кучакта болуп калсын.
ошондой сыяктуу нерселерди колдонсоңуздар болот. Анан стористи кетирип эле сохранять этип койсоңуз болот. Бул нерсе эми оңой эле нерсе, көбүңүздөр билсеңер керек. Дагы кандай нерсе жасай алабыз биз? Мисалы үчүн мен бул жакта чай ичип, тамак ичип аткан видеолорду колдонгондо так же болбосо ар кандай да стористин немесине жараша сиз мисалы үчүн келиңиздер сүйлөшөлү. Эми бул жакта ар кандай тексттер болсо, муну сиз өзүңүздүн мындай форматына кое аласыз. Экинчи шрифтте уже мындай анимацияны алып койсоңуз болот. Үчүнчүдө мындай экен. Мен сиздерге кеңешимди айта кетейин, өзүңүздүн бир шрифтиңизди колдонсоңуз өтө сонун болот. Себеби дегенде ар кандай шрифт эмес, өзүңүздүн постоянно колдонгон шрифтиңизди колдонуп жүрүңүз. Андан сырткары рисовать деген кнопканы маркердин эң үстүнө коюп, мындай коричневый фон кылып туруп, бул жакта мындай кылып үстүнө жазсаңар болот. Же болбосо муну отмена кылайын дагы. Маркердин өңүн мына бул менин көйнөгүмдөй кылайын деп атам. Мына окшош болсун деп сочетание мындай. Мындай өң жок. Пипетка менен кылдым. Оңой эле болду. Мына караңыздар. Рисовать дейм, пипетканы өйдө көтөрөм. Пипетканы басам дагы, мына эми мындай малиновый, фиолетовый оттенокто кошо алам мына. Ушундай оттенокто кошуп туруп, бул маркер менен мен бул жерге мындай кое алам. Көрүңөрбү? Мындай цветтер жок панелде. Бирок мен сүрөттүн аркасынан жаза алдым. Бул жерге эмне дейин? Так, эртең кайын журтка барам. Допустим, өзүмө жоолук тандап жүрөм. Допустим, да? Готово дейм да, мынтип туруп үстүнө коюп коем. Анан ылдый жакка эмне деп жазам дагы? Бакыт бул бар нерсеге шүгүр кылуу. Допустим, да, вот мындай. Просто ушинтип коюп коесуздар. Все готово. Элементарно стористин ичинде эле сторисиңизди кооз кылчу идеялар болду да. Бул эң эле жөнөкөй нерселер. Мен бул жакка азыр шрифттерди колдонгон жокмун, чтобы Android менен iPhone көтөргөндөрдүн ортосун бөлбөш үчүн. Бирок бул сүрөттө мына өзүм машинанын үстүндө тарткам. Ушинтип туруп эле мындай обработканы стористин ичинен эле кылып туруп эле мен мисалы үчүн бул жакка жазып кое алам ар кандай сөздөрдү. Мисалы үчүн пипетканы алып туруп, мына бул крышанын өңү менен, допустим, да, вот здесь могу просто написать. Мындай кылып туруп, бул жакка үйүмө келдим деп, я не знаю, үйүмө келдим же болбосо тойго келдик. Мындай да, просто примерде ар кандай текстти өзүңүз жаза аласыз. Мен ойлойм, сизге бул кичине болсо дагы кандайдыр бир сабак алып, идея алдыңыз өзүңүзгө деп. Бул эң эле оңой, простой нерсесин айттым. Эгерде сиз дагы башка нерселерди, жакшы нерселерди да үйрөнгүңүз келсе, албетте курска жазылсаңыз болот. Акысыз сабактарды алуу үчүн мен Telegram каналыма жазылсаңар болот. Мен Telegram каналым Инстаграмга кирип туруп эле, менде 3 Telegram канал бар. На сцене Белла Стелла дегенде бул опытныйларга. Бул жакта мен өзүмдүн ой жүгүртүүмдү айтам. Инфобизнес Кыргызстан жөнүндө ой жүгүртүүлөрүм. Жана бул Белла Стелла каналымда бул жакта даяр стористер, именно нолдон келген айымдарга ар кандай ушундай сүрөттөр, мотивация, жакшы нерселерди колдоном. Мунун ичинде эле сонун мына файлдар, плашкалар бар, ушул эле нерсени сохранять этип туруп эле, же болбосо мына бул жакта когда ты перестаешь мечтать, ты перестаешь жить.
допустим мына бул жака алып келип туруп эле ушул нерсени бул жака койсок, мына көрүңөр уже мына сон болуп атат. Анан ушул жерге мына допустим мына даже көк түмүнүн үстүнө алып келип туруп үстүнө монтип кое алам. Классно, да? Все, сохранила. Я надеюсь, было очень полезно силерге. Дагы да кандай сабактар силерге кызыктуу болсо жазып койсоңуздар болот. Пайдалуу болсо сторисиңизге колдонуп мени отметка кылсаңыздар болот. Жана менин телеграм каналыма кошулуңуздар. Бул жакта бүт сонун пайдалуу нерселерди алсаңыздар болот.